Жалал шаарында Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин ден соолукту чыңдоо борбору массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу өткөрдү. Ооруларды алдын алууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын салымы зор экени белгиленип, маалыматтарды калкка жайылтуунун алкагында медиа план иштелип чыкты. Анда ВИЧ-СПИД илдетине кабылбоо үчүн жылына бир жолу текшерилип туруңуз, ооруну алдын алуу, ыктыярдуу түрдө донор болуу, сиздин ден соолугуңуз өз колуңузда деген чакырыктар айтылды. ВИЧтен кантип сактануу жолун билиш керек. Андан сырткары жугуштуу оорулардан кантип сактанып, кантип дарылануу жолдорун билиш керек. Жанагы Кыргызда айтылгандай генебес болбош керек да. Генебестик бул ар бир адамдын өзүнө гана зыян алып келет, адамдын өзүнө душмандык кылат, өмүрүнө дагы, ден соолугуна дагы, бала чакасына дагы. Жалал Абад облусунда ошо негизги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушкан. Себеби бул адамдар биринчиден элге маалымат жайылтуу боюнча кызматкерлер болгондуктан ошон үчүн келип отурабыз. Негизги максатыбыз биз кандайдыр бир маалымат каражаттарына жетпей жаткан маалыматты жеткирүү, адистер менен түздөн түз байланыштыруу, алардын суроолоруна жооп берүү жана ошону менен бирге эле кийинки жылга иш планыбызды түзүү болчу.